22 бөлүм. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Аарунга жана анын уулдарына мындай де: менин атымды булгабаш үчүн алар Исраил уулдарынын мага тартуулаган ыйык нерселерине этият мамиле кылышсын. Мен Теңирмин. Аларга мындай де: силердин укум тукумуңардан ким таза эмес болуп туруп Исраил уулдарынын Теңирге арнаган ыйык нерселерине жакындаса, анда ал менин алдымдан жок кылынат. Мен Теңирмин. Аарундун тукумунан ким пес оорусу менен ооруса, же жыныстык мүчөсүнөн ириң агып турса, анда ал тазаланмайынча ыйык тамактан жебесин. Кимдин колу өлүктүн таза эмес жерине тийип кетсе, же кимдин эрендиги агып кетсе, же ким кандайдыр бир таза эмес сойлоочу жаныбарга же таза эмес адамга колун тийгизсе, ал адам таза эмес болуп калат. Ошолордун бирине тийген киши кечке чейин таза эмес, денесин жуумайынча ыйык тамактан жебесин. Ал күн баткандан кийин гана таза болот. Ошондо ыйык тамактан жесе болот. Анткени бул анын азыгы. Ал булганбаш үчүн тарпты, жырткыч жада тарткан жаныбарды жебесин. Мен Теңирмин. Алар менин ушул буйруктарымды бузуп күнөөгө батып, ошол күнөө менен өлүп калбас үчүн менин буйруктарымды сакташсын. Аларды ыйык кылган Теңири менмин. Ыйык тамакты бөлөк бирөө жебесин. Ыйык кызмат кылуучунун үйүндө жашаган адам да жалданма адам да аны жебесин. Ыйык тамакты ыйык кызмат кылуучу күмүшкө сатып алган адам жесе болот. Ошондой эле анын үйүндө төрөлгөн кулдар да жесе болот. Эгерде ыйык кызмат кылуучунун кызы жат кишиге күйөөгө чыкса, анда тартууга келген ыйык тамактарды ал жебесин. Эгерде ыйык кызмат кылуучунун кызы жесир калса, же күйөөсү менен ажырашып кетсе, бирок балдары жок болсо, кыз кезинде жашаган атасынын үйүнө кайтып келген болсо, анда ал атасынын тамагынан жесе болот. Анын үй бүлөсүнөн башка эч ким аны жебесин. Ким ыйык тамактан жаңылышып жеп алса, ал тамактын баасына анын баасынын 5тен 1 бөлүгүн кошуп, ыйык кызмат кылуучуга төлөп берсин. Ыйык кызмат кылуучулар өздөрү Исраил уулдарынын Теңирге алып келген ыйык тамактарын булгашпасын. Ыйык тамактарды жей турган ыйык кызмат кылуучулар кылмыш кылып айыпка жыгылышпасын. Анткени аларды ыйык кылган Теңири менмин. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Аарунга, анын уулдарына жана Исраилдин бардык уулдарына мындай деп жарыяла: Исраил уулдарынын ичинен же Исраил уулдарынын арасында жашап жаткан келгиндердин ичинен ким убада боюнча же өз каалоосу боюнча Теңирге арнап бүтүндө өртөлчү курмандык алып келсе, анда ал Кудайдын алдында ырайым табыш үчүн алып келген курмандыгы эч кандай кемчилиги жок эркек бодо же кой же эчки болсун. Кемчилиги бар эч бир малды курмандыкка чалбагыла, анткени бул силерге ырайым таптырбайт. Ким убада боюнча же өз каалоосу боюнча Теңирге арнап бодо же майда малдан тынчтык курмандыгын алып келсе, анда ал Кудайдан ырайым табыш үчүн алып келген курмандыгы эч кандай кемчилиги жок болсун. Курмандыктын эч кандай кемчилиги болбосун. Малдын сокурун, майыбын, чабырын, түлөгөнүн, котурун Теңирге курмандыкка чалбагыла. Андай малды Теңирдин курмандык чалынуучу жайына алып келбегиле. Аяктары өтө узун же өтө кыска букачарды же козуну өз каалоосу боюнча чалынуучу курмандыкка чалса болот. Бирок убада боюнча чалынуучу курмандыкка чалганга болбойт. Энеги майып болгон, талкаланган, үзүлгөн же кесип алынган малды Теңирге курмандыкка чалбагыла. Өз жериңерде андай кылбагыла. Ушундай малдарды башка жердеги адамдардын колунан алып, Кудайыңарга тартуулап келбегиле. Анткени алар майып болгон, алардын кемчилиги бар, ошондуктан ырайым таппайсыңар. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Музо же козу же булак туулгандан кийин энесинин жанында 7 күн болсун. Ал эми 8-чи күндөн баштап Теңирге курмандыкка чалса болот. Бирок музоону да козуну да энеси менен кошо 1 күндө сойбогула. Эгерде Теңирге ыраазычылык курмандыгын чалгыңар келсе, анда ырайым таба тургандай кылып чалгыла. Ал курмандык ошол эле күнү желсин, андан эртең мененкиге калтырбагыла. Мен Теңирмин. Менин осуяттарымды аткаргыла. Мен Теңирмин. Мени Исраил уулдары ыйык тутушсун үчүн менин ыйык атымды булгабагыла. Силерди ыйык кылган Теңириңер менмин. Силердин Кудайыңар болуш үчүн силерди Мисир жеринен алып чыккан Теңириңер менмин. 27-чи забур. Сага кайрылып жатам, Теңир. Менин тирегим, мага жооп бербей койбо. Эгерде сен жооп бербей койсоң, анда мен көргө түшкөн адамдай болуп калам. Мен сага кайрылганда, сенин ыйык ибадатканаңа колумду сунганда, жалынган үнүмдү уга көр. Мени ыймансыздар менен, адилетсиз иш кылгандар менен кошо өлтүрбө. Алар жакындары менен тынчтык жөнүндө сүйлөшүшөт, бирок жүрөктөрүндө жамандык. Аларга өздөрүнүн кылган иштерине жараша, жаман иштерине жараша бер. Аларга колдору менен кылган иштерине жараша бер. Аларга өздөрүнүн тиешесин бер. Алар Теңирдин күчүнө, анын колдору жасаган иштерге көңүл бурушпагандыктан, ал аларды талкалайт, кайра тургузбайт. Теңирге даңк, анткени ал менин жалынган үнүмдү укту.
Теңир менин күчүм, калканым, менин жүрөгүм ага таянгандыктан ал мага жардам берди. Ошондо жүрөгүм кубанычка толду. Мен аны ырым менен даңктайм. Теңир өз элинин күчү жана өзүнүн майланганын куткара турган коргоочусу. Өз элиңди куткар, өз мурасыңа батаңды бер, аларды кайтар, кылымдан кылымга жогору көтөр. 28 забур. Кудайдын уулдары, Теңирди көкөлөтө мактагыла, аны даңктагыла, ага урмат көрсөткүлө. Теңирдин атын даңктагыла. Теңирге анын эң сонун ыйык үйүндө таазим кылгыла. Теңирдин үнү суулар үстүндө. Даңк Кудайы дүңгүрөдү. Теңир көп суулардын үстүндө. Теңирдин үнү күчтүү, Теңирдин үнү улуу. Теңирдин үнү кедр жыгачтарын талкалап жатат. Теңир Лебанон кедрлерин кыйратып жатат. Теңир аларды букачардай секиртүүдө. Ал эми Либанон менен Сирион тоолорун жаш өгүздөй секиртүүдө. Теңирдин үнү чагылганды чагып чыгарып жатат. Теңирдин үнү чөлдү титиретип жатат. Теңир Кадеш чөлүн титиретип жатат. Теңирдин үнү жейрендерди боюнан бошотуп, токойлорду жылаңаштап жатат. Анын ибадатканасында бардыгы анын атак даңкын даңазалап жатат. Теңир топон суунун үстүндө өз тактысында отурат. Теңир түбөлүк падыша болуп тактыга отурат. Теңир өз элине күч берет. Теңир өз элине тынчтык берип, батасын берет. 5 бөлүм. Сүйлөгөнгө шашылба. Жүрөгүң да Кудайдын алдында сүйлөгөнгө ашыкпасын. Анткени Кудай асманда, сен болсо жердесиң. Ошондуктан аз сүйлө. Түштөр түйшүктүн көптүгүнөн кирет. Акылсыздын үнү көп сүйлөгөндөн билинет. Кудайга убада берсең, аны кечиктирбей аткар. Анткени ал акылсыздарга ырайым кылбайт. Берген убадаңды аткар. Убада берип аткарбай койгондон көрө, убада бербегениң жакшы. Тилиңдин денеңди күнөөгө батыруусуна жол бербе. Кудайдын периштесинин алдында бул жаңылыштык дебе, болбосо Кудай сенин сөзүңө каарданып, колуң менен кылган иштериңди кыйратып салат. Анткени көп түш көргөндөн курулай убаракерчилик жана сөз көп болот, бирок сен Кудайдан корк. Эгерде сен кайсы бир дубанда кедейлер кысымга алынып, адилеттик менен чындык бурмаланып жатканын көрсөң, буга таң калба. Анткени жогоркунун үстүнөн андан жогорку карап турат, анын үстүнөн эң жогорку көз салып турат. Өлкөнүн артыкчылыгы болсо, өлкөсү үчүн кам көргөн падыша болуп эсептелет. Күмүштү сүйгөн адам күмүшкө тойбойт, байлыкты сүйгөн адам андан пайда таппайт. Бул да курулай убаракерчилик. Мал мүлк көбөйгөн сайын аны пайдалангандар да көбөйөт. Ага ээлик кылгандар аны карап туруудан бөлөк кайсы бакытты табышат? Көп жейби, аз жейби, эмгекчинин уйкусу таттуу. Ал эми байдын ашыра тоюп алганы өзүнө уйку бербейт. Мен күн астында кайгылуу нерсе бар экенин көрдүм. Байлык сактап жүргөн ээсине зыян келтирет. Ал байлык күтүлбөгөн кырсыктардан жок болот. Андан уул төрөлдү, бирок анын колунда эч нерсе жок. Ал энесинин курсагынан кандай жылаңач чыкса, ошондой жылаңач кетет. Өз эмгегинен колуна эч нерсе көтөрүп кете албайт. Бул да кайгылуу нерсе. Ал кандай келсе, ошондой кетет. Текке кеткен эмгегинен ал эмне пайда тапты? Ал болсо өмүр өткөнчө караңгыда туталанып, капаланып, ачууланып тамак жеген. Мен жакшы жана жагымдуу нерсени да таптым. Бул адамдын өзүнүн Кудай берген бүт өмүрүндө күн астында кылган бардык эмгегинен ырахат алуусу, жеп ичүүсү, анткени бул анын үлүшү. Эгерде кайсы бир адамга Кудай байлык жана мал мүлк берсе, жана аларды пайдаланууга бийлик берсе, өз үлүшүн алса, эмгегинин үзүрүн көрсө, анда бул Кудайдын белеги. Ал өз жашоосунун кыскалыгы жөнүндө көп ойлонбойт, анткени Кудай анын жүрөгүн кубанычка толтурган. Ыйык элчи Павылдын Тиметейге жазган 2 каты. 1 бөлүм. Машаяк Иса аркылуу бериле турган өмүр жөнүндөгү убаданын негизинде Кудайдын эрки менен Машаяк Исанын элчиси болгон Павылдан сүйүктүү уулум Тиметейге салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Машаяк Иса сага ырайымын төгүп, боорукердигин көрсөтүп, тынчтыгын бере берсин. Ата-бабаларым сыяктуу эле өзүм да таза авир менен кызмат кылып жаткан Кудайга ыраазычылык билдирем. Күнү түнү сыйынганымда ар дайым сени эстейм. Сени ушунчалык көргүм келет. Көрсөм кубанычым артар эле. Коштошкондогу көз жашың эсимде. Сенин чыныгы ишенимиңди эсиме түшүрөм. Мындай ишеним адегенде сенин тайенең Лоис менен апаң Ойникеде бар эле. Сенде да бар деп ишенем. Ошондуктан сага эскерте кетейин. Менин кол коюп сыйынуум аркылуу Кудайдан берилген жөндөмдүүлүгүңдү жалындат. Анткени Кудай бизге коркунучтуу эмес, күчтүү, сүйүүнү жана өзүн өзү башкара билүүнү берүүчү рухту берген.
Ошондуктан сен Теңирибиз Иса Машаякты күбөлөндүрүүдөн жана ал үчүн туткунга алынган менден уялбагын. Тескерисинче, жакшы кабар үчүн башыңа түшкөн кыйынчылыктарга Кудайдын күчү менен чыда. Ал бизди иштерибиздин негизинде эмес, өзүнүн каалоосунун жана райымынын негизинде куткарды. Ыйык чакыруусу менен чакырып алды. Бул райым бизге кылым менен белгиленген убакыт баштала электен мурун Машаяк Иса аркылуу көрсөтүлгөн. Бирок бул райым азыр куткаруучубуз Иса Машаяктын келүүсү аркылуу ачыкка чыкты. Ал өлүмдү жеңип, жакшы кабар аркылуу өмүрдү жана өлбөстүктү жарыкка алып чыкты. Мен ошол жакшы кабардын таратылышы үчүн насаатчы, элчи жана бутпарастардын окутуучусу болуп дайындалгам. Ошол себептен мен ушундай азап тартып жатам, бирок уялган жокмун. Анткени мен кимге ишенип калганымды билем жана ал өзүнүн мага ишенип тапшырганын ошол күнгө чейин сактаарына ишенем. Менден уккандарыңды туура сөздүн үлгүсү катары ишеним жана Машаяк Исадагы сүйүү менен сакта. Сага ишенип тапшырылганды ичибизде жашаган ыйык рухтун жардамы менен сакта. Асиялыктардын баары мени таштап кетишкенин сен билесиң. Алардын арасында Пигел менен Эрмоген да бар. Теңир Онесипордун үй бүлөсүнө райым кылсын, анткени ал мени көп жолу сооротtu. Менин кишенимден уялган жок. Римде жүргөнүндө ал бүт аракетин жумшап мени издеп тапты. Теңир ага ошол күнү Теңирден райым таптырсын. Анын Эфесте кандай кызмат кылганын сен жакшы билесиң.